Жалган сөз, ал жерде эч кандай ыктас алган эмес. Ал жерлерде. Үлүшелер келип атат. Баягы класста чоң кылып жазып болсун керектен. Класста. Миллион. Ошол кече мына эки аялдын үйүн бузуп, ошол биз келишим бергенден кийин соттор карап турду, же соттор приказ берди ошол. Биз элди кармап турабыз, силер экинчи үйдү дагы бузасыңар деп. Ассаламу алейкум. Мен аты жөнүм Нияз Сариев, мен Ихлас курулуш компаниясынын өкүлү болом. Биз кече бүгүн интернетте чыгып жаткан жер изучусу боюнча Ихлас курулуш компаниясынын аты аталып кеттир. Ошол себептерден сиздерге компаниянын атынан маалымат берип коюуну туура көрүп чечтик. Биз Ихлас курулуш компаниясы эч кандай мыйзамсыз иштерге аралашкан эмеспиз. Мындан кийин дагы аралашпайбыз. Биз ар дайым мыйзам тараптабыз. Жана ошондой эле биз ошол чыгып жаткан жерге эч кандай бир тиешебиз жок. Юридикалык дагы же бир башка бир максатта дагы кызыкчылыгыбыз дагы жок. Биз ал жердин кайсы жерде экенин дагы билбейбиз. Чынында айтканда биз өзүбүз таң калып жатабыз. Эмне себептен биздин атыбызды кошуп, биздин атыбызды жалынып жаткандарын дагы түшүнбөй турабыз. Ошол себептен биз албетте куруу жалган жалаа менен бизге ушинтип каралоо жүргүзгөндүгү үчүн албетте тийиштүү органдарга сөзсүз түрдө кайрылабыз. Дагы бир жолу айтып кетейин, Ихлас курулуш компаниясы ал жерге эч кандай тиешеси жок. Ал Төлөкөн айыл өкмөтүнө карашы Диккан кыштак айылында жайгашкан Учар айылынын тургундарынын үлүш жерлерди. Өз убагында ошол жерде 94-жылы үлүштөр бөлүнүп бергенде Учар айылынын тургундарына үлүш катары берилген айыл чарба багытындагы жер 35-чи контур деп айтылат. Ошол азыркы именно талаш болуп аткан жер 1 гектар 83 сот жер аянт. Ушул жерде мыйзамсыз курулуштарды баштаганда биз өз убагында барып эскертүүлөр болгон. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ал айыл чарба багытындагы жер, Учар айылынын тургундарынын үлүш жерлери, өз убагында үлүш жерлеринин огороддорун эгип келишкен ушул малга чейин. Мекасын эккен, будайын эккен ошол жергечи. Анан ошолор басып алгандан кийин токтоп калды. Булар шагыл таш чүрүп атканда барып токтотуп койбуз, бирок эч нерсе көңүл бурбай булар мыйзамсыз аракеттер кылып башташты. Биз барганда түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө биз комиссияны оратып барып аттык. Службанын баардыгы Госрегистр деген, архитектура, ЭКТ инспекция деген, даже прокуратура келип атты. Милиция толуп келип атты. Ошол менен барып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө ал жерде түшүнбөй кайра бизге таш баран кылып уруп, аялдар, жалаң аялдар чыгып алыпчы. Анан барып күндүзү барып түшүндүрүп келсем түнүчү фундаменттерди куюп даярдашып, ошондой болуп ушул акыбалга келди. Анан сот иштери башталып кетти. Баягы биз аркылуу чечилбей калганда биз анан баары жака каттар жөнөттүк. Анан үлүшелер келип силер аркылуу чече албайт экенсиңер, колуңар келбейт экен деп сот коюшту булар. Үлүшелер өздөрүнө сот коюп, Кара Суу райондук сотунда каралды. Ал жерде каралып ушул үлүшелердин пайдасына чечилген. Булардыкы мыйзамсыз курулуштар өз эсебинен менен бузулуп, жерди тазалап чыгып кетсин деп чечим чыккан. Кайра ошо чечим Ош областында чечилип, ошол үлүшелеринде өзгөрүшсүз калып туруп, кийинки дагы чечим дагы 21-жылы жогорку сотто контрдуруш чечим чыгып, жанагы мыйзамсыз курулуш болгон адамдар өзүнүн эсебинен бузуп чыгып кетсин деп чечим кабыл алып, сот аткарышып өткөрүп берген. Ал июлда чыкты да, чечим болсо. Чыгышкан июнда чыккан, 28-июнда ошондой экинчи. Ошол боюнча сот аткарышып өткөрүп берип, сот аткарышуулар муну аткарууга келгенде кече көрдүңөр. 28 сентябрь күнү. Бардык Үй бар ал жерде. 13 үй салынган, турак жай салынган. Бирөөсү атта куруп куат деген бала башында эле Кара Суу райондук сотунан чечим чыккандан кийин эле апелляция берип токтоткон алчы. Болду, мен түшүндүм деле. Мен ошол бузулбай турат аныкы делечи. Ал деле ошол кайра апелляция бербеди да. А беркилеп 12 сасы берип, 12 жараны берип. Баягы апелляция кайра жазышкан, биздин чечимдерди баягында болбой атат деп жогорку инстанцияга жазып, бирок баягы чечимдер ошол бойдон калып кетти да. 13 адамдын ошол турак жай салган үчүн чечим кабыл алган. Анан кече пресс конференция айтышында Ихлас холдинги дагы ошол жерге үй салат деген, ошолор алыптыр деген сөз айтты. Айыл чарба багытындагы жерлерде мораторий коюлган. Турак жайга баягы курулуш кылгангачы. Анан алар башка багытка өзгөрбөйт да, трансформация болбойт. Котолбойт да. Ихлас ал деген жалган. Ал жалган сөз, ал жерде эч кандай ихлас алган эмес.
Anı jерлerde. Үлүш ээлери келип атат. Бүт китептерин көтөрүп кийин как раз келип калып сатып кетишти да. Бирок ошол мыйзамсыз аракеттерди кечекиде өздөрү сот аткаруучуларга булар турак жайдын ээлери. Биз өзүбүз бузуп кетсек 10 күндүк срок бергиле деп кайрылды да ошол жердечи. Анан жок, ошентип алып бир 2 күндөн кийин кайра жолго чыгып кетти, жол жүрүш болуп кетти. Мен Төлөкөн айыл өкмөтүнүн Учар айылынын тургунумун. Биздин үлүш жерибиз айыл чарба багытында 23 сотиктен 28 сотиктен ар ким семьясына жараша ошондой бөлүнгөн да. Бул жерде азыр 10 үй бүлөнүн үлүш жерибиз ушу жер. Айыл чарба багытында колдонобуз дайыма эле 2020 жылы ушул Папан айыл өкмөтүнүн Кожокелен айылынын тургундары келип 5-6 сентябрда түнүсүндө келип жер адистер бизге өлчөп берди деп казыктарды кагышып, ушинтип жерибиздин баарына таш шагалдарды толтурушту. Ошондон бери мыйзамсыз иштерге кол уруп жүрүшөт. Биз канча жолу келдик, айыл өкмөтүнө бардык, прокуратурага бардык, шаардык, областтыктардын бардыгына кайрылдык, күч органдарына дагы. Ошого карабастан ушул эң баштык менен ушул үйлөрдү куруп бүтүрүштү. Азыр ушул тапта ушул тургундар жанагы жөө жүрүш кылып Бишкекке чейин кетип атышат. Эми мыйзамсыз экенин билип туруп дагы ушул кадамдарга барып атышат. Бирок биз бул жерди максаттуу пайдаланып келгенбиз. Ушул 94-жылдан 2020 жылга чейин пайдаланып келдик пайда. Эми азыр ушуну көрсөңөр болот, ушул жерде чоң эмелер болгон. Тыт көчөттөрүбүз болгон, арыгыбыз бар эле, ушул арыктан ушул эгиндерибизди сугарат элек. Азыр эми мына арыктын жыты да калган жок, ушу бардык кимде ашыкча мусор болгон болсо ушунун бардыгын келип төгүп кетти. Шаардан чыккан мусордун бардыгы ушул биздин арыктарыбыздын үстүн басып калды. Эми мынау деген уштабы болуп калды булардын. Ушул жерде ушул мына штаб тургандын астында канализация, бир чоң көчөлөрдүн газ трубалары өткөн, чоң линияга өткөн, еще плюс красный линияны үстүн басып турат да ушун. Анан эми мыйзамсыз кадамдарга барып, биз ушул мыйзам түрүндө чечейлик деп булар менен урушпадык, талашпадык. Бирок ошого карабастан ушунча эң баштык менен ушул жерлерибиздин бардыгын айып кылып турат да. Мына быйыл 2021 жылда эгин эге албай калдык. Ошол биздин эмебиз, көйгөйүбүз. Жыл болду талашка. Бирок 2007 жылы, 2008 жылда келип ушул адам шагал таштарга төгөт эле. Бирок биз ушу баягы эгиндерибизди жыйнап алгандан күз болгондо эле ушундай болот эле. Кайра эле биз эгелерибиз, биздин жерлерибиз дегенде алар алып чыгып кетишет эле кайра таш шагалдарын. Ушул 20 жылкысында ушундай эң башыраак адамдарга туш келип калдык окшойт. Булар көкпеттик кылып туруп эле ушундай мыйзамсыз иштерди жүргүзүп атышат да. Эми азыр Садыр Жапаровго, Ташиевке, Матраевдардын атына жаман сөздөрдү айтып, адрестерине жаман сөздөрдү, алардын эч кандай бу жерде күнөөсү дагы жок, алардын бизге бул жерлерибизге тиешеси дагы жок. Биз аларсыз эле ушул 94-жылдан 20 жылга чейин иштетип келген жерлерибиз да. Анан ушул үлүш жерлерди элдерден айыл өкмөттөн кылып Ихлас холдинги алды деп атат, туурабы? Биз өзүбүз мына мен азыр көрсөтөм 10 адамдын үлүш жерибиз, 10убуздун тең бардыгыбызда колубузда китептерибиз бар. Эми азыр өткөндө бул ушул Папан айыл өкмөт тургундары барып Акпрессте чыгып алып, айырды кызыл китеп болуш керек. Буларда көк китеп дейт, көк китеп, кызыл китеп, оранжевый цвет. Эми бардыгыбыз азыр мен көрсөтөм силерге. Ар бирибизде китептерибиз бар, бирок мыйзам түрүндөгү китептерибиз да. Ал эми свет эмеси Ихлас курулуш компаниясы тиешеси жок. Тиешеси жок. Биз 10 үй бүлөбүз, ар бирибизге ошо ар кандай эми 94-жылкыга чейинки балдарыбыз кошулган. 94-жылдан кийинки төрөлгөн балдар бул үлүш жерлерге кошулбай калган да. Ошон үчүн ар кимибиздики ар кандай 23 сотиктен бар, 20 сотиктен бар, 28ден 33 сотигибиз бар, ошондой ар кандай бөлүнүп калган. Себеби состав семья үй бүлөбүздүн эмесине карап бөлүнгөн жерлер да. Аты жөнүңүздү айтып берсеңиз. Мен ошо Учар айылынын тургуну, ушул үлүш ээсимин Кудайбердиева Гүлзадамын. 3 балам өзүбүз болуп 20 сотик жер берилген. Кара Суу районунан Төлөкөн айыл өкмөтүнүн Учар айылынан бизге ушу жерден 35-контурдан 94-95 жылдары берилген. Бул жылдар берилгенде 94-жылкы балдарга чейин берилген дагы, кийинки балдарыбыз илешпей калган. Ошондо 3 балам илешип, ошондо 20 сотик бизге берилген. Ошондон бери биз ушул айыл чарба багытында иштетип жүргөнбүз. Биздин башка жерде же бир үлүшүбүз, же бир жерибиз, же бир бизнесибиз, эч нерсебиз жок. Ушул жер балдарыбыздын рызкысы ушул жерде. Ушул жерден эле алып иштетип жүргөнбүз.
Бул жерге 20-жылы 5-6 сентябрда эле ошо келсек эле таш шагал түндөсү өлчөптүр. Келсек эле түндөсү өлчөгөн, бизге өлчөп берди. Бизге эт берди. Анан биз түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бул жер биздики, Төлөкөн айыл өкмөтүнүн учардыкы. Алданып каласыңар, бекерлүү ора болосуңар дедик. Ага дагы түшүнүшпөдү. Анан эртеси күнү Төлөкөн айыл өкмөтүнө бардык, арыз жаздык, прокуратурага, Кара Суу району прокуратурага жаздык. Алар дагы келип өлчөштү. Алар дагы келип прокуратурадан, госрегистрден, архитектура, кадастр бардыгы келишти. Келип түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Деги эле түшүнбөй эле коюшту. Документиңер гана десе, документибиз биздики адвокатта деп эле туруп алды. Документиңер гана көрсөткүлөчү, мына биздин документ деп ушинтип көрсөтсө дагы эч нерсени көрсөтө алышпады да. Адвокатта деп эле. Ушул малга чейин бир документ көрсөтө алышпайт. Документи жок эле мыйзамсыз түндөсү ушу салып алышкан да. Эпте ушу салып алсак, ээлеп алсак, биздики болуп калат депчи. Анан болбойт да ондой мыйзамсыз түндөсү бул баскынчылык да. Басып алгандык бул. Жумушчуларды сотко бердиңер ошолорду? Сотко бердик, сотко бардык, кайрылдык. Сотко булар барышпайт. Кара Суу районуна декабрь айларында, ноябрь, декабрь 2 ай сот болду. Ошондо дагы экөөбүз, үчөөбүз барабыз, 4-5 барабыз, биз жактан гана барышат. Калганы барбайт. Биздин адвокатыбыз барат, ошолор барат, олардын эч ким барбады. Акыры гана бир 2 жолу гана бир адвокаты барды. Орозалы экен, ошондой деген бир чоң киши барды. Ол нарындан, таластан келиптир, чүйдөн, Бишкектен. Ошол гана барды. Ол дагы документ көрсөтө албай, ол немели алып барды. Ишеним каттарын гана алып барды. Ошолор деле алып барды. Ошолорду алып барды. Ондо дагы биздин немебизге чечип берди. Бүт ошол жерде прокуратура катышты, ошол Кара Суу район сотуна. Ооба, немеде госрегистр, архитектура бүт катталганбыз да, биз документтерибиз колубузда турат. Бардыгы бизге чечип берди. Жер бошотулсун, жер мурдагы калыбына келтирилип, үлүш ээлерине неме төлөп берсин деп. Штраф төлөп берсин депчи. Жогорку соттон өтөсүн. Жогорку сотко дагы бардык. Олорго дагы келдик. Жогорку сот, мына Ош районун сотко келдик, мына областтык сотко. Областтык сотко барсак, булар дагы барышпады областтык сотко. Барып, булар биздин адвокатыбыз буларга сатылып кетти деп бир башка адвокат алдык деп туруп, бир Медетова Динара деген башка адвокат алышты. О адвокат алып, бунда дагы сотко барышат, сотты жылдырышат эптеп элечи. Барышпайт. Адвокатыбыз ооруп атат, адвокатыбыз мынтип атат деп элечи. Чындап ооруп атабы, жалган ооруп атабы, ким билет аны. Ошентип эле анан кийин бир нерсе кылса эле биз адвокатыбыз документ тууралап атат, документибиз этип атат деп жарыя болуп атат, сатылат, 4 сотиктен жер сатылат депчи. Анан биз кызыгып сурап көрдүк, канчадан сатылат, неден сатылат десек, $17, $15 арзан эле. Документи бар десек, кылып аласыңар документ, кылып берет документ деп элечи. Анан айттык биз, алданып каласыңар, силер албагыла десек, анан кийин 1-2-3-өсү түшүндү. Түшүнүп бул жерден кетишти, салбай элечи, жок биз ал неме кылып каттык. Калгандары ушул салга түшүнбөгөндөр да ушинтип эле эптеп салып алсак деп. Кийин дагы ошол жерден дагы анан мына жогорку неме областтык райондук сотта, областтык сот дагы бизге чечип берди. Ошондо дагы булар этип алды, ушуларга сатылып кетти деп дагы нааразы болбой, башка дагы неме алышты, адвокат алышты. Анан жогорку сотко неме кылышты. Жогорку соттон дагы кайтып эле биздин эсебибизге неме чечим чыкты. Ушулардын кайтарылып берилсин, үйлөрү сноско берилсин, бузууга берилсин деп. Ассаламу алейкум. Мен аты жөнүм Нияз Сарыев, мен Ихлас курулуш компаниясынын өкүлү болом. Биз кечээ бүгүн интернетке чыгып жаткан жер изучуусу боюнча Ихлас курулуш компаниясынын аты аталып кеттир. Ошол себептерден сиздерге компаниянын атынан маалымат берип коюуну туура көрүп чечтик. Биз Ихлас курулуш компаниясы эч кандай мыйзамсыз иштерге аралашкан эмеспиз. Мындан кийин да аралашпайбыз. Биз ар дайым мыйзам тараптабыз. Жана ошондой эле биз ошол чыгып жаткан жерге эч кандай бир тиешебиз жок. Юридикалык дагы же башка бир максатта дагы кызыкчылыгыбыз дагы жок. Биз ал жердин кайсы жерде экенин дагы билбейбиз. Чынында айтканда биз өзүбүз таң калып жатабыз. Эмне себептен биздин атыбызды кошуп, биздин атыбызды жалынып жаткандарын дагы түшүнбөй турабыз. Ошол себептен биз албетте куруу жалган жалаа менен бизге ушинтип кароолоо жүргүзгөндүгү үчүн албетте тийиштүү органдарга сөзсүз түрдө кайрылабыз. Дагы бир жолу айтып кетейин, Ихлас курулуш компаниясы ал жерге эч кандай
тиешеси жок. Төлөйкөндүн үлүш жери деп чыгып атат да. Ооба, Төлөйкөндүн үлүш жери болду. Эми кече териштирип жогорку соттун мынасы чыкпадыбы? Жогорку сот чечим чыгарды да, ошондой үлүш жери болду. Ошол жактын жери болуп чыгып атат тактаганда. 1 гектар 80 сот. Айыл чарба багытындагы Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жашоочулардын жери үлүшү. Төлөйкөндүн айыл өкмөтүнө үлүш катары болуп катталып турат. Жогорку сот мыйзамсыз деп таппады.